Өтүп бара жаткан жуманын башында Юстиция министрлиги Арстан Алайдын номер 31 дарылоо мекемесиндеги жүрүм-туруму тартылган видеолорунда суицид белгилерин текшерүүгө алып, атайын иликтөө комиссиясын түздү. Аны улай саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кыргызстандыктарды COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Бул жуманын ортосунда Ак үйдүн терезесинен секирип качып, Өзбекстандын Крым төбөлүнө арызданган Эмиль Жамгырчиевди жоопко тартууга жогорку кеңеш уруксат берсе, президент Кыргызстанда жыл соңуна чейин ишкерлерди текшерүүгө тыюу салып, мораторий киргизди. Жума соңунда эл аралык издөөдө жүргөн Аскарбек Шадиевке тиешелүү делген Баткен комфорт базарынын контролдук пакети мамлекеттин менчигине өтсө, Сокулукта жер мафиясы боюнча 5 киши колго түштү. Өтүп бара жаткан жумада мындан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 8 январ дүйшөмбү Бишкектеги Ала Тоо аянтында жогорку кеңеш кабыл алып, президент кол койгон дизайндагы жаңыланган туу салтанаттуу көтөрүлдү. Юстиция министрлиги Арстан Алайдын номер 31 дарылоо мекемесиндеги жүрүм-туруму тартылган видеолорунда суицид белгилерин текшерүүгө алып, атайын иликтөө комиссиясын түздү. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кыргызстандыктарды COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Баткенде январ айы 3-5 градуска жылуу болууда. Мындай аба ырайы мөмөлүү дарактарга зыян тийеби? Багбандар азыртыдан кооптонушууда. 9 январ шейшембе президент Садыр Жапаров пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Эми өлкөдө аймактарды ирлештирүү иштери токтоосуз башталат. Орто Сай базарындагы соодагерлер ижара акысы арзандабаганына нааразы. Ага катар базардын ичиндеги шартыда сатуучуларды канааттандырбайт. Жүргүнчүлөр менен айдоочулар ортосунда ырк кетти. Бишкектеги эл ташуучу транспорттогу чыр-чатак коомчулуктун назарын бурду. Быйыл Кыргызстан үчүн ажылык сапарга квота 2 эсеге көбөйдү, бирок дагы кезекте тургандар үчүн орун жетиштүү эмес. 10 январ шаршембе Ак үйдүн терезесинен секирип качып, Өзбекстандын Крым төбөлүнө арызданган Эмиль Жамгырчиевди жоопко тартууга жогорку кеңеш уруксат берди. Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүнө 3 жыл толду. Соңку 3 жылда Жапаровдун элге берген башкы убадалары аткарылдыбы? Кыргызстанда жыл соңуна чейин ишкерлердин бизнестери мамлекеттик органдар тарабынан текшерүүгө алынбайт. Мораторий узартылды. Жалалабадтагы түрмөкананын орду өзгөчө борборго айланат. Ордун административдик имараттар, борбордук аянт, маданият жана эс алуу жайлары курулат. 11 январ бейшембе Имамидин Ташев менен Тилекмат Куреновдун мамлекеттик төңкөрүш жасоо аракетине катышкан активдүү өнөктөштөрү кармалды. Турасай кооперативдердин туткунуна түшүп, көз жашын көлдөткөн жабырлануучулар маалымат жыйын өткөрдү. Өспүрүм кызынын көз алдында мыкачылык менен өлтүрүлгөн келин, үйөөсү тиешелүү жазасын алыш керек деп маркумдун жакындары өлкө башчысына кайрылышты. Эл аралык издөөдө жүргөн Аскарбек Шадиевке тиешелүү делген Баткен комфорт базарынын акцияларынын контролдук пакети мамлекеттин менчигине өттү. 12 январ жума Коомдук кеңешчилер байкоочу эмес, чайкоочу. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик органдардын алдындагы коомдук кеңештердин жоюлушу тууралуу мыйзамга кол койду. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кадамжайдагы 23 жаштагы келиндин өлүмү боюнча үн катып, социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кыз келиндерге кайрылуу жасады. Чүйдө жер мафиясы боюнча 5 киши колго түштү. Сокулук районунда жер мафиясын түзгөн деп шектелген 2 киши жана кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы 3 кызматкери кармалды. Бишкекте тыгынды азайтуу максатында акылдуу жол чырактары орнотула баштады. Баткенде акылдуу эсептегичтер акысыз орнотулууда, артыкчылыктар эмнеде? Жогорку кеңештин 2 кабатынан секирип түшүп качып кеткен депутат Эмиль Жамгырчиев УКМКга сурак берүү үчүн барды.